Биометрикалык паспорттун микросхемасына жазылган жеке маалыматтарыңызды эч ким уруксатсыз пайдалана албайт. Себеби, кайсыл мекеме ишканага барбаңыз, биометрикалык паспорттогу чипте жайгашылган маалыматтарыңызды текшерүүнүн коопсуздугу камсыздалган. Маселен, банкка же нотариуска барсаңыз, жеке маалыматтарыңыз боюнча ар бир сурам системада сакталып калат. Тактап айтканда, кайсыл күнү, саат канчада жана кайсы IP адрестен текшерилгени архивден өчпөйт. Эгерде сиз тууралуу маалыматтар уруксатыңызсыз тарап кетсе, анда ушул жол жоболор аркылуу аныктап алууга болот жана мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартуу каралган. Жазык кодексинин 186-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык мыйзамда белгиленген учурлардан тышкары адамдын жеке жашоосу жөнүндө купуя маалыматты анын макулдугусуз, мыйзамсыз жыйноо, сактоо, пайдалануу жана жайылтуу 4-категориядагы коомдук иштерге же 3-категориядагы түзөтүү жумуштарына же 4-категориядагы айып салууга жазаланат.